Шейх бул жерден де Курандан bir аятты келтирет. Бакара сүрөсү 189 аятта. Алла Таала Куранда айтат: "Ясалунака аниллахилла". Адамдар сенден ушу ай жөнүндө сурашат дейт. Сен айткын: "Кул хия мавакитун линнас вал хаджу ва лейсал бирру би ан та'тул буюта мин зухуриха, валакиннал бирра ман иттака". Адамдарга bir убакыт катары берилген деп айткан да. Убакыт катары айларды, жылдарды, күндөрдү, ошо мөөнөттөрдү билиш үчүн айды берилген деп. Бирок шейх бул жерде айтайын дегени, булар ай жөнүндөн сурады дейт. Эмнеге сурады десе, жана ай деген кичирейип, анан толук болуп, орто болуп, кээде жок болуп кетип, кайра пайда болуп, анан кайра толук болгон, ошол жөнүндөн сураган да. Ушуда эмне сыр бар, эмне хикмат бар деп сураган адамдар. Анан Алла Таала ушул суроосун менен эмне деген жемелеген дейт. Эмнеге силер пайдасыз нерсени бересиңер? Мунун кичирейгенин билгенден, орточолугун билген, толук болгон билген эмне пайда аласыңар? Андан көрүкчө силер пайдалуу суроо бергиле. Илимдин эшигинен киргиле деп Алла Таала аларды мындай айтканда айыптап, бир сыйра сындап туруп анан түшүндүрүп берет. Бул жакшылык деген илимдин өзүнүн эшигинен киргиле, үйгө өзүнүн эшигинен киргиле, үстүнөн кирбегиле, артынан кирбегиле. Жакшылык деген бул Аллахтан корккондор. Үйлөргө кирсеңер өз эшиги менен киргиле деп, ошо илимди дагы баштаганда адам өз эшиги менен кириш керек. Суроону да адам өзүнө пайдалуу нерседен үйрөнүш керек. Туура суроону бергенде өзүңөргө пайдалуу болгон суроону сурагыла деп көргөздөйт. Ал эми айдын чоңойгону, кичирейгени эч кандай аларга пайда бербейт. Андан көрүкчө силер туура суроону бергиле деди. Эмнеге муктаж болосуңар? Мисалы айдын бир эле негизи бизге пайдасы адамдарга убакытты баяндап берет. Ошо менен ажылык убагын билет, мамилелерди билет, жанагындай мөөнөттөрдү билет, ибадаттагы абалдарды билет. Ошол эле негизи пайдасы. Ал эми силер туура суроо бергиле, пайдалуу нерсе менен алек боло деди. Мындай айтканда Алла Таала тарбиялап көргөзүп берип койду. Суроонда кандай кылып суроо бериш керек? Пайдасы нерсе менен алек болбош керек, туура суроо бериш керек экен. Ошо илимдин өз эшиги менен киргиле. Анан ашыкча болгон суроолор, ашыкча болгон нерселерди любопытство деп коет го, сурай бергенден эч кандай пайда жок. Адам кээ бир нерсеге пайдасы болсо да аз эле болот пайдасы деп ушундай кылып баяндап түшүндүрүп берди. Бул кириш сөзүндө.